Тонар ассалаумалейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса, биздин буга чейинки видеолор 5-секторду, чуңкурдагы машиналар, анан буюрса, мындан алдыңкы видео мына жерде тегерек четте Ниваны өзүңүздөр билесиздер. Машина базарды элдин баарын чогулткан Нива. Эми мен сиздерге бул чыгарылышта буюрса корейский автоунааларды көрсөтөйүн. Учурда өтө актуальный болуп аткан ошол корейский унаалар. Себеби Кореядан машиналар аябай көп келип атат. Буюрса ошолор боюнча дагы эми бул чыгарылышта өтөрүңүз. Бул чыгарылышта ошол Кореядан келген унаалар боюнча толук көрө аласыздар. Сиздер жайлуураак, жумшак отуруп алып, алдыңыздарга чай, суу коюп алып, бизди тамаша кылсаңыздар болот. Каналга подписаться болуп, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Бири-бирден лайк коюп койсоңуздар дагы болот. Так, алгач ушул Королладан баштайлычы. Болжол менен 1 ай мурда биз ушул Королланы чыгарганбыз. Москва шаарынан сатууга коюлуп атат, учеттон чыгарылган даяр экен деп. Мынакей туугандарыбыз алып келиптир, 03 Баткенский учетко коюптур. Россиядан алып келип. Так, чыгарылган жылы 2008, автомат коробка 1.6 дейт. Расход 5-6 литр дейт. Телефон номерди көрдүңүздөр. 72 менен 12 89 90 8500 доллар экен. Мунун свети кандай болуп калат? Мокрый асфальт, а? Алыстан бирок жинди көрүнөт экен. Так, ички салонду бар жогун жууп тазалап, чехолдорду кийгизип коюптур. Белоснежка, автомат коробка плюс типтроник. Бул робот, Бул робот болот, туугандар. Робот механикадан айырмасы жок, расход жагынан. Обслуживание деле ошондой эле. Так, жакшы. Колго тиери канча эми? Мына ушул тууганыбыз алыптыр биздин видеодон көрүп. Карап көрөсүздөр, Бишкектен эгерде алуучулар болсо, телефон номерди көрдүңүздөр, бирок өтө приятный экен машинанын ичи. Потологу таптаза экен. Так. Жакшы тууган, жакшы сатып алың, ийгилик кишилерге. Болуптур. Так. Биз алгач ушул Карнивалдан баштайлычы. Мынакей. Карнивал. Чыгарылган жылы 2017 экен, 2.2. 21300 доллар. Ассаламу алейкум. Таксыр кандайсыз? Сүйлөшүп отурабыз азыр, Анча-мынча сырларды айтасыз, Болду, сүйлөштүк. Мунусу да 2017 экен, 2.2 дизель экен, 22 000 доллар. Экөө теңсизби? Экөө тең ушул байкебизки экен, бирөөсү ак түстө, бирөөсү кара. Белый жемчуг экен. Үстүндө эмеси менен бул VIP салон окшойт, Жок, же жөн эле багажбы? Багаж эле. Багаж эле экен, 11 место. Так, 11 место. Бул 11 место экен, 11 место. Ого, мына. Өткөн базарды айтып аттым эле. Мунасын тургузуп коелу эле. Тургузуп коюң эле. Өткөн базарды айтып аттым эле. Кыргыздар мына жерге бир сиденияны коебуз дагы 11 место кылабыз деп. Мына мен айтканча эле уже заводской, Заводской. Заводтон эле ушундай чыккан Карнивал бар экен. 3 катар. 3 катар, Ано багаж жагы да кичине мындай. Кичинерээк болуп калбайбы, чыгарайлычы ошону бир. Бул сидениялар алдыга жылат. Жок, мына немеси же бир эле сидушка, спинкалары. Чисто заводской, мына головкалары менен турат. Бул чисто заводской экен ошондо. Так, бул сидениялар жылат, Алдыга жылат. Бул да багаж ас болуп калган үчүн үстүндө багаж турат. Туура кылган, Ошонун ичинде. Бул жаңы эле келди, биринчи базар. Жууп тазалаган жокпуз, каканес дегендей да. Каканес, Кандай алып келди, ошондой алып турат эми. Бирок кенени аябай кенен. Степ Альф-картка караганда мягкий болот экен, көп чарчабайт экен. Анан экономичный болот. Экономичный болот экен. 2.2 турбо дизель, туугандар. Эми мындай бензинге салыштырганда 3-5тердей эле да. Жакшы, кенен экен, мынакей. Таксистер алып раса иштете турган машина экен да. Москвага таксига кеткендер көп экен бул менен. Так, бунусу бизнес экен, Бизнес салон экен. 9 место. Аке, мынага отуруң эми. Мен мына ягына отурайын. Сен бир-эки сурачу нерселер бар. Жалпы канча машинаңыз бар? Жалпы азыр экөө.
Да, экөө даярдалып атат, төртөө да. Төртөө, Ал жактан сизге инилериңиз салып атабы? Эжем салат. Эжеңиз салабы? Сиз жаңы баштадыңызбы бул ишти? 1 жыл болуп калды. Августта 1 жыл болот. Августта 1 жыл болот. Негизи Корея ачылгандан баштап неме кылтасызбы? Корея жабылган жок го Кыргызстан үчүн, ачык эле да. Азыр ушул күнгө чейин канча машина алып саттыңыз алдырып? Чын айтсам, эзептеген деле жок, көп эле бир 30-40 болуп калды. 30-40 Тааныштарга заказ кылып алып бердик. Азыр общий 9 машина келди. Аха. 9 машинанын 5-өө заказ болчу. Заказдарды алып кетишти. Эми заказ демекчи, мен ошол боюнча сүйлөшөйүн дедим да. Сиз тааныштарыңызга алдырып бергенсиз да же? Тааныштарга, базарда иштеген алып саткан балдарга. Эми ошол алып саткан балдарга өзүңүз бир кандай кызмат коюп эме кылдыңыз, үстүнө канча коштуңуз дегендей. Себеби азыр учурда өтө актуальный болуп аткан ушул темада байке. Мен айтайын дегеним, мен эң негизги эле максатчы ушу элде болсо бизде болот да. Ушу элдер ушундай арзан алдырып айдаса деген эле ойда. Анан эл менен иштешкен ортодо сиздер өзүңүздөрдүн кызмат акыңыздар кандай болуп калат? Ачык-ачыгын айта бериң. Бар жогун ачык айтсаңыз, ошон ачык айтам. Бизге келет, момундай жылы, момундай өңү, момундай машина объем момчу болсун деп заказ беришет. Биз үйдө интернеттен карайбыз, эжем карайт, Корея. Карап туруп, ошол сүрөттөрүн жөнөтөт. Мына момундай объем газ же, бензин же, дизель дешипчи. Анан карап көрүп жактырат. Ошо интернеттеги баасын эле карашат. Услугасы ошо эжем таап борт алып кетип сатып берген менен $600 кызмат акысы алып калат. Анткени аяқта документтерный көп жумуштар бар. Страховкадан чыгарыш керек, счеттон чыгарыш керек. Паромго алып келип салат. Страховкадан чыгаргандан кийин, номерден счеттон чыгаргандан кийин бул машинаны Кореяда айдаганга болбойт. Только эвакуатор менен жүктөп келип анан бортко салышат да. Ошол акыларын кошо менен эзептешет. Кээде ар кандай мисалы үчүн Бишкектен туруп Баткендеги машинаны алып калышы мүмкүн да. Барып келген расход. Ал адам Бишкекке келип счетко чыгарып бербейт, ошо Баткендеги жерден чыгарып берет. Андан бери эвакуаторго жүктөп келишке туура келип калат да. Ошондой ар кандай. В общем, бир $600 плюс-минус болуп калат экен да. Анан жок, Кыргызстандын өзүнө чейин алып келип бер дейт турган болсо, мурун $2600 ар бир машинаны контейнерге салып, азыр эң эрте келгени контейнер. 4 айда келет. Ошондой болуп атат да ошо. 7-8 айга чейин Кытай кармап коёт жолдо. Азыр эми элдин баары через Владивосток алып келатат. Биз через Владивосток алып келдик азыр. Через Владивосток болгондо канча күндө алдырып бересиздер? Эгер Владивостокко чейин, эгер өзүм айдап келем дей турган болсо. Айдап келем десе 1 жума. 1 жумада машинени алган болсо 1 жумада. 1 жумада Владивостоктун өзүнө ошо күтүп турат, ошо борттон. Андан бери өзү айдап келет да. Владивостокко чыккандан кийин ал жерде документ бүтүшү канча убакыт? Документти 30.000 рубльден 40.000 рубльга чейин бүтүрүшөт экен. Айтчы ошо жерде кыргыз эле балдар бүтүрүшөт экен. Биздин Бактыяр деген бала бүтүрдү. Андан мурун Сергей деген орус бала алып бир 10 күндөй созуп туруп алды. Алар жана суббота воскресенье күнү иштеп болот экен, Корея борт келсе делечи. Кыргыз балдар ошо суббота воскресенье карабай бүтүрүп, бир түндө бүтүрүп берди. Бир Бактыяр деген бала 35.000 рубль бердик ар бир машинага. Ар бир машинага. Батыраак бүтүрүп. Тиги Сергей деген бизден где-то 30.000 бир которгонбуз, 65.000 рубльга бүтүрө албай койду да. Тиги балага өткөрдүк. Ошондо эми Владивостоктон Кыргызстанга чейин своим ходом деп туруп жазып берет да, транзит номер, мындай айтканда. Транзитте бар экен, айтты, тралда бар экен. Жүктөп туруп тынчыраак база берсең болот экен. Трал канча экен? $2600 жүктөйт экен бир машина. Андан көрө кымбат. $1000 расход кылып туруп өзүң айдап база берсең болот. Бир где-то бир 30.000ден 40.000 рубльга чейин белет, калганы же ичкен бензин. Бир 40.000 плюс-минус келгениң. Плюс-минус. Эгерде дизель болсо ошо 40.000 экен. Газ болсочу? Газ болсо где-то бир 10-15.000 рубльдин тегереги болот экен. Ой ата. Анан дагы бир маселе. Газ менен алдыргандар азыр Чита менен кайсы бир шаардын ортосунда газ. Жакшы суроо бердиң. Хабаровскиден чыкканда Читага чейин 1200 км экен. Полный заправка кылсаң газды 800 км, 850 км чейин айдаганга жараша экен. Кээ бирлер тапет айдашат экен газ менен, полный газ менен. 200-200га чыгарып айдашты. Алар где-то бир 750 км жетип атты. Бир 120-130 менен айдагандар 800-830 км чейин айдап келип атышты. Анан ошол жерде
Бирдеке деген поселок бар экен, ошонун ичине трассадан 8 километр кирет экенсиң. Кирип кайдимки эле пропан газ баллон бир орусча бар экен. Пайын лампа менен ысытып туруп, тиги бакка куюп берет экен. Каерде экен ошол? Точно. Поселок Чернишка деген экен. Чернивишка деген поселокто демек ошентип заправка кылып берет. Чернивишка. Кээ бирлери попуты жанагы тралдар келет тур, бери көздөй. Ошолорго 9000 рубльдан жүктөшөт, 400 км алып келет экен дагы. Чернивишка деген поселок бар экен. Жанында эме Баракат деген гостиница заправкасы менен экен. Где-то 3 километрде кыштактын ичине кирип, атайын поезд жолдун газы бар экен. Ошол жерден заправка кылып чыгып алышты. Андан бери газ проблема жок. Болгону 300-400 км. 300 дагы бир маселе да. Эгерде бир эки унаа болуп туруп, экөө тең газ болсо, экөө тең бири тартып келсе кандай болот ошо 400 км? Ошону туура тартыш керек. Кээ бир жолдо келатканда коробкасын карматкан балдар бар экен. Bir Sarentani gördüm göz gözüm менен. Ошон сүрөткө атып көмөчүттүр. Газды бир шкалага алганда заправкага айдабай туруп, нейтралкага коюп, от алдырып нейтралкага коюп коюш керек. Коюп турган сүрөтүш керек. До конца түгөт төмөтүп койсок, өчүргөн болбойт. Коробкада насос болот экен, май айдаган. Ошол өлүп калат экен да. Ошон үчүн коробкадан карматып алышат. Ошон сүрөтүп келген балдар да болушту. 300-400 км-дечи. Жол болсо бензин же дизель алыш керек, бир газды кошуп алыш керек. Трос менен сүйрөп алып жүрсөң болот экен. Ал арзаныраак түшөт да. Жанагындай метод менен эмеш керек да. Газды до конца өчүрбөй айдаш керек. До конца өчүрбөш керек. Где-то бир 50 км калганга жете турган кылып турган, нейтралкага коюп турган сүйрөтүп алыш керек. Жакшы, туугандар, уктуңуздар. Акыбыз бар жоон айтып берди. Мисалы Кореядагы баларды азыр өзүңүздөр ар бир Кореядагы баягы алып салып аткан балдардын группасы да болсоңуздар керек. Мынакей машинелерди салыштырыңыздар. Мына ондой машинелер канчадан ошол группага түшүп атат. Бирок ошол балдар менен дагы соода кылсаңыздар болот. $300, $400, $500 чейин түшөт. Анан плюс азыркы биз айтып аткан расходторду кошосуздар. Анан растамашка канча болуп атат? Именно ошол карнивалдыкы, эки дизелдики канча чыкты аке? 2000ден чыкты. $2000. 2000. Дагы бир 2019 санаты бар эле, аныкы 2400 чыкты. 2400. Касемдердики кандай болуп атат? 3 объем. 3 объем ошону биле алган жокмун. Касемдин 2-4 келди бензин. Ал да $2400 болду. 2400. Значит, берки 2.8, 2.9 болуп калат экен, 3. Ошондой болуп калат да. Алганга жараша, эгер Владивостоктон бери айдап келем дейт турган болсоңор, обязательно бир дизель же бензин кошуп коюш керек экен. Ошондо кыйналбай келесиңер, расход аз. Обязательно. Же бирөөгө сүйлөшүш керек, жанагынтип башка бирөөгө эле 50 000, 15. Эгер эвакуатор чакырып, эмет бирөө жүктөп кетти, машинасын кымбат машина экен. Ал 30 000 рубльга жүктөдү. Эвакуатор менен ошо 300 км-гечи. Анан расход болуп калат экен. Анан главный жолдо Россиянын гайлары правиланы бузбай айдаганга аракет кылыш керек. Эгерде ошо биз келатканда биздин алдыбызда, биз стоянкадан чыгып атканда ошол жерде Бактыяр деген өзөк бала бизге көп капсалар айтты. Биз кыргыз көнүп калганбыз, гайга түшсөң акча сунупчу. 2 кыргыз баланы камап коюптур гайлар. Акча берген дагы Россия территориясына уголовный дело туугандар. Анан 110 000 алып келгиле деген экен, эме штрафын. 110 000 эртеси барып чогултуп алып барышса, тиги баланы уже эметип коюшту. Камап бериппи? Камап коюшту. Ошон үчүн колдон келсе жолдо жүргөн балдар акча бербегенге аракет кылып правиланы бузбаганга. Мен мисалы үчүн мени 2 жолу гай тосту, правила бузган жокмун. Бирок эчтеке акча да сураган жок. Болгон канча километр жүрдүң, чарчаган жоксуңбу? Ушуларды сурашты да. Уктап эз алгыла, алыс жолдон келатасыңар деп. Жакшы аке, мындай кылбайлыбы? Машина базардан качан чыгасыз сиз? Мен 3-4-төрдө. Бирөөсүн айдап чыгасыз да? Экөөнү тең айдап чыгасызбы? Машина боюнча бир обзор тартпайлыбы, кандай дейсиз? Бир жарым саат, 1 саат убактыңызды бөлсөңүз, анан эгерде ал жака сиздин дагы номериңизди жакшынакай кылып коюп берем, анан анча-мынча дагы суроолор болуп калышы мүмкүн. Именно ушу карнивал боюнча бир видео обзор тартып, айдап көрүп, мындай башка машиналар менен салыштырып, элге бир мындай жакшы жагы болсо, мындай айтып, анан если каалоочулар болсо, сиздин номериңизди коюп берем. Заказ кылгандар эми болуп калат деген ойдобуз.
Жакшы, бар жогуну мындай ачык айттыңыз, себеби мен буга чейин дагы көбүн ушинтип эме кылам да. Анан ар ким мисалы Владивостокко чейин сиз канчадан алып чыгып бересиз? Владивостокко Bir машинаны. Bir машинаны так, сайка бусатын $2050 болот. Владивосток Сеулдан чыккан. Кореядан Владивостокко. Кандай машина болбосун? Жок, мына карнивалдар $2050 келди. Аха. А берки биз кичинекей машина салдырган жокпуз, жанагы чоң машина. Кичинекейлери балким арзаныраак болушу мүмкүн. Болду. Биз кичинекей салдырган жокпуз. Только чоң анан. $2050 кетти да. Анан жана 30 000 рубль документин бериш керек экен. Ошон үчүн кыргыз балдардын өзүнө түз кайрылып эле, ошо Бактияр деген бала бар экен, Кореяда кылыч деген байт бар экен. Ошолор менен чыгып эле ошолорго сүйлөшүп, батыраак бүтүрөт экен да, орустардын караганда. Колдон келишинче ошо жолдо Казакстанда деле, Россияда деле правиланы бузбаганга аракет кылыш керек экен. Өтө үч тараптар өтө чоң экен, бизкинде. Жакшы аке, онда сүйлөштүк, мен бир сыйга тартып келейин. Азыр мен сиздин номериңизди жазып алам. Акем номерин мен тартып алайын. Буюрса карнивал боюнча айдап көрөбүз. Мотор жак полный видео обзор тартабыз туугандар. Эгер кааласаңыздар ушул экөөнү тең сүйлөшсөңүздөр болот. Акем номерин мен сүрөткө тартып калам. WhatsApp'ыңыз барбы ушунда? Так, болду. Атыңыз ким? Сезбек, а? Меники Нурмбет. Чалам байке азыр. Бул Нуркейжиден. Азыр саат 2 болуп турганда 3-4дө келе берем. 3-3төн өтүп, а? Мен бир сыйра айланып тартып келейин. Так, көрдүңүздөр туугандар, максимально мындай маалымат алып бергенге аракет кылдым. Буюрса ошол эме карнивалдар боюнча же алдын көрүп калган болсоңуздар, же кийин көрүп калган болсоңуздар, толук видеосуну буюрса ылдыйга комментарийге жазып коебуз. Видео обзордун ссылкасын коюп коебуз, то есть. Так, бул жерде К7 2017 3 объем. Так, автомат коробка. Акчасы канча экен туган? Ассаламу алейкум. Сакасы канча экен? 16500, а? 3 объем газ. Так, 16500. 2017. Так, К7'дер. Көрө бересиздер, маке. Заказ кылгандар $5000-6000 чейин арзан келдат. Аны мага караганда да жакшы билип калдыңыздар болуш керек. Богу мисалы 17500. Ақтан алдырсаңыздар өзіңіздер да есептеп көресіздер. Белый жемчуг екен. Так, улантабыз. Мұнда Sonata Elf тұрат. 2016 дейт, $12300 телефон номерді көрдіңіздер. Қара екен. Так, наркреттардан дағы аралатып тартайын. Мұндай унаалар Россияға өтө көп кіріп кетіп отат. Optima. Не такси дейт. Чыгарылган жылы 2018, 2 объем, свежий из Кореи дейт. Автомат коробка, газ. $17000. Так, мында көрөсүздөр. Ушундай машиналерди аябай алып атат. Эми комфорт плюста иштесе болот. Андан сырткары мына турат, состояниялары жакшы экен. Так, көрдүңүздөр, бул да $17000. Арзандары дагы бар. Бир сыйра аралатып тартып берейин сиздерге. Мында дагы бир карнивал турат. Бул 2017 экен, $22000 бул дагы. Бул баягы таксырлар окшойт. Так, көрө бересиздер. Андан кийин мында Sonata турат. Sonata Nurайс 2019 дейт. Пробег 150 000 экен, 2 объем газ, $14300. 0502 52 16 04. Күмүш түстө экен. Серебристый. Андан кийин мында дагы бир К5 турат. 2018. Так, $14900. $14900. Мындай машиналар мисалы мен ошол Корея группасында бармын. $5000-6000 тегерее чыгып атат. Келгенче дагы ошончо расход болот. Растаможкасы менен. Эми эсептеп көрө бересиздер. Мында Sonata турат, жаңысы экен. Чыгарылган жылы 2020 дейт. Автомат коробка, 2 объем дейт.
$24.600 0708 614 527 eкен. Мінекей, жаңылары. Так, көре бересіздер. Аралатып тартайлы. Наркы өтіп өтөйлікші. Бұл жақтан сіздерге азыр К7. Мінекей, бұл жақта да Владивосток бойынша сөз болып отыр. Так, Kia Optima дейді. Шығарылған жылы 2017, 2 объем гибрид дейді. Пробеги оригинал. Так, 2017 екен. Американец бе? Американец екен. Удары жоқ. Удары жоқ. Нарқычы? Ал американец бензин. 2.4 бе? 2.4 бензин да қазір. Так, қарындашыз көріп отыр. Бұл да 2016 $14.500 екен. Американецтер біраз қымбатырақ болады. Так, улан тауыз. Мен сіздерге К7 тоғайын. К7, К5, Малибуында сұрап оттыңыздар ле мұнаке? Свежий. Свежий бе? Қаяқтан? Америка. Американец екен. Малибу. Пробег 60.000, 2019, 1.5 турбо дейді. Автомат коробка $15.200. 0508 399 499. Қайсы көй? Бампермен капот. Капот болды. Лобовой родной. О, біраз айырмасы білініп тұрады светтен. Чут-чут білініп тұрады. Чут-чут. Жақшы қарасаңыздар. Hem қолға тері қанша екен бұның? Қанша түшкенді? 13-терге бой бұл. Так, американец туғандар, айырмасы бар. Бұл жерде комплектациядан, шумка жағынан айырма болады. И плюс комплектацияда американецтарда люк болады, жақшы комплектацияларында. Химчиска болу лек оқшайта, жа болынду. Так, табуреткасы бар. Жақшы. Машина Бишкекте болады, а? Болды, чала бересіздер. 24 саат связдамын дейді. Жақшы, болды, игілік туған. Базарыңыз берсін. Мұнда да бір санаттан Нурайс тұрады. Срочно деп қойып. 2017 газ екен. Телефон номерді көрдіңіздер. Хазайын қаяқта екен, а? Срочно бағасын жазып аттыр бірақ. Жақшы, улан тауыз. Машина бойынша информация жоқ. Бұлар уже учетқа қойылып тұр. 2017 бұл да 2 объем газ. $14.200. Мұнда да бір өз тұрады. Саната LF екен. 2016. Так, басы жоқ екен. Бұл қайсы жаңысынан бе, карнивал, ә? Так, 21 екен шығарылған жылы. Автомат коробка EK2 дейді. Оформление полный комплектация дейді. $43.800. Телефон номері көрдіңіздер. Мінекей. Ошол эле карнивалдың жаңылары туғандар. Так, ички салон бойынша. О, анасыға. Так, көрдіңіздер туғандар. Мен сіздерге К7 менен Грандиорды көрсетіп қойыш. Мінекей, Грандиор. Грандиор 360 камера бар екен. 2019 дейді, 3 объем газ. Телефон номер 0700 17 69 61. Сіздікі бе? Қанша екен басы? $19.000. Так, кондер іштеп тұрады. Мұны осы камера алым, не? Камера. Так, ветровиктер бар. Ички салондар бойынша туғандар. Полный электропакет. Пробеги 255.068 екен. Қолға тері қанша екен әмі? Болор жері бе? Мінекей, көресіздер 2019 екен, болор жері ошол дейді. К7 жоқ біле, К7. Так, К7. К7-на қарайлы. Мұнда бүт Кореядан келген мұналар тізіліп тұрады туғандар. Мұнда да бір К5 тұрады. 2017 екен, $12.200. $12.200.
Так, жақсы. Onda daha bir öz тұрады. 2018 екен, $27.500. 0700 800 805 екен бұл. Қарап көресіздер, чала көресіздер, оформление болып тұр. Сорентоларда тартып қойылшы. 2018 2.2 дизель, договор дейді. Басы жоқ екен. Басы барын еле тартайлы. Оның басы бар бекен. Бұл да договор екен. Бұл дағы договор деп қойып тұр. Ассаламу. Қанша екен басы? 31.500. Жылы қайсы? 18. 31.500. Комплектация қайсы? Ноблис бе? Ноблис комплектация екен, туғандар $31.500 дейді. Бұл жерде білесіздер, жеті места. Шторка бар екен, подогрев. Сзади сиденье. Так. Көрдіңіздер. Касем жоқ болу. Касемін онда бір өсі бар екен, ошоны тартып қойылшы. Так, мұны қанша екен? Hyundai Sonata Nurayz 2018, 2 объем газ из Кореи, $15.000. Белый жемчуг екен. Так, көресіздер. Мұнда касем тұрады. Екеу тұрады. Екеуін тең көргізайын сіздерге. 2016 екен, Kia Kasem 3 куб екен, газ, алы жақшы дейді. Телефон номерді көрдіңіздер, $16.300 окончательно дейді. Көресіздер. $16.300. Так, мұнда да бір отырады. 2018 3 объем газ дейді. Родной окрас $19.000, 0507 28 03 қара екен. Қап-қара екен. Машина қарап атасып тұған. Так, мұнда да бір грандиор тұрады, ошоны да тартып қойын. Неке. Касем. Ой, К5. $15.000 екен, 2018 екен. Так, мынакей, daha bir Grandeur. 2016-24, американец екен, $19.300. Американецтер қымбатырақ болады, білесіздер туғандар. Машындай бағалар бойынша көрдіңіздер, примерно бағаларды көрдіңіздер. Егерде заказ қылсаңыздар, заказ қылдырып алдырыңыздар, егерде қаласаңыздар, Қырғызстаннан алып кетіңіздер. Шындай бағалар бойынша негізінен. Мұнда daha bir касем тұрады, 07, уже оформление, растаможка болып тұр. Так, 2017 екен. Арзан қойып тұр. $15.800 қойып тұр. Телефон номері. Так, комплектация самый базовый екен. Так, көріп отырсыздар. Ішкі салон қап-қара екен. Касем сіздерге өтуған. Қанша олат қолға тиері? Қанша түшкенді? Тоқа тері? 14 пі? 14 ка? 14. Болбай бі? Қанша машина бар? Екеу. Бұл 15 мың кен, а? Нарқы 16 мың қаншалы? 15.800. 15.800, а бұл? 15.500 бұл. Бұны 14-ке болбай бі? Жоқ. Қачан келді? 1 ай болды. 1 ай болды. Өзіңіз неге айдап адыңыз? Айдап жүр. Айдап жүресіз қазір? 15-ке. Çalsın көрушілер. Шытыр, ой, 14-ке. Тарс алып кетеді. 14-ке қошсуанан берем. 14-ке қошсы болады, а? Ошоны тегерек жет, а? Болды, Бишкекте олау машина? Болды, онда. Но телефон номері daha bir сыра көрсетіп қойын. Чала өрестер? Но 2018 газ екен бұл. Көріп тұрастар. Апа-пақай. Бірақ мұны касемді арзан қойып тұр. 07. 07 талас бі? Талас кей. Таластың жігіттер екен да? 0703 87 08 58. Көрдіңіздер. Жақшы. Машындай туғандар. Видео жаққан болса, бір сыра лайк басып қойыңыздар. Анан
подписаться болуп, коңгуроо чону басканды унутпаңыздар. Аке, көрө бересиздер бир чекеден. Кааласаңыздар заказ кыласыздар. Сіздерге мен Нурмбет Махаматалиев кызмат кылдым. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.